Барс Медиа тартуулайт. Мурда авторитардык бийликтердин бардыгы оппоненттерин шайлоого баргызбаш үчүн ар кандай тоскоолдуктарды ойлоп чыгарып коюшкан да. Ошону керек болсо Конституцияга да алып келип киргизип таштаганбыз. Жанагы 30 миңден 60 миңге чейин деген добуш, кол чогултуу бул аябагандай оор, экинчиден жараксыз, туура эмес киргизилип калган нерсе. Аны сас келгенсип, азыркы күнгө чейин ошол кол чогултууну кагаз менен жасайт экенбиз. Анан аны сас келгенсип, ошол кол чогултуп атканда сөзсүз түрдө адамдар жашаган адресин, телефонун номерин, паспортунун сериясын жазыш керек дегенди инструкция менен Борбордук шайлоо комиссиясы өзү киргизип таштаган. Азыр барып туруп кол чогултууга келгенде адамдарга телефон номериң бер, паспортуңдун номерин жаз дегенде эле бардыгы чалкасынан түшөт. Анын үстүнө Кыргызстанда көпчүлүгү шайлоолордун анан коркот. Негизги кандидатты колдойбуз дейт, же башканы колдойбуз дейт, же болбосо коркконушулар болот дагы. Ошонун эсебинен кол чогултуу аябагандай кыйын болуп атат. Экинчиси азыр даярдыкта жүрүп атат. Биздин ошол келечекте штабты жетектей турган адамдар, штабтын мүчөлөрү, пиар командаларыбыз бардыгы азыр акырындап жылып келатабыз. Себеби убакыт кыскарды да. Мурда президенттик шайлоо 50 күн даярдык болсо, добуш чогултууга мисалы, азыр бизде 10 эле күн болуп калды. Мына ошого окшогон кыйынчылыктар менен азыр жылып атабыз. Бирок ошончо дагы баары бир шайлоого баруу бул бир жагынан оор, экинчи жагынан кызыктуу процесс өзгөчө саясатчылар үчүн. Бир жагынан кыйналсак, экинчи жагынан биздин командабыз Кундуз экөөбүз. Кундуз отурат, эми кадрда көрүнгөн жок. Биздин эле баягы орустар айтат го рыба в воде деп. Ушунчалык ушул процесстен рахат алып атабыз азыр. Мен аягына чейин барам. Себеби бүгүнкү күндө Кыргызстанда башка көз карашты, альтернативдүү көз карашты коомго таратуу, жеткирүү мен үчүн аябагандай принципиалдуу болуп эсептелет. Анын үстүнө мен акыркы 2-3 жылдын ичинде бийлик тарабынан аябагандай көп кордуктарды көрдүм. Куугунтуктар болду, жамандоолор болду, түрмөгө чейин бардым. Ошондуктан азыр өзүмдүн көз карашымды ошол келечектеги президенттик шайлоого катыша турган адам катарында таратуу, прогрессивдик көз карашты таратуу, реформаларды, жаңы заманбап мамлекет куруу аракетин, идеологиясын, көз карашын таратуу мен ойлойм азыр аябагандай маанилүү. Ошон үчүн канчалык көбүрөөк кандидаттар бири-бири менен атаандашса, бири-бири менен эрежени бузбай, маданий деңгээлде, бири-биринин жекесине өтпөй, бири-бирин кемсинтпей, кордобой, эгерде биз талаш тартыш жаратып президенттик дискуссияларды, президенттик шайлоону өткөрө турган болсок, бул биздин мамлекетибиз үчүн, улутубуз үчүн аябагандай пайдалуу болот. Эми мен ойлойм экөөнүн тең кандайдыр бир деңгээлде негиздери бар. Бирок негиздери бар болгону менен мен жыйынтык катарында айтам, экөөнүн тең уландысы жок. Бирок негиз катарында айта берсе болот. Эми адамдын логикасы, көз карашы эркин да. Ойлор жеңил, чексиз уча берет. Биринчиден эми Америка Кошмо Штаттары менен, батыш мамлекеттери менен жакын, тыгыз мамиле кылган саясатчы катарында антип айтышка негиз бар. Бирок алар каржылайт деп айтышка негиз жок. Анткени батыш мамлекеттери, Америка Кошмо Штаттары эч убакта адамды каржылабайт. Алар идеяны колдойт, алар демократияны колдойт, адамдын укугун колдойт. Мына ушул жагынан алар биз үчүн аябагандай пайдалуу жана үлгү ала турган мамлекеттер болуп эсептелет. Ал эми каражат жагынан берип атат, колдоп атат деген бул мен ойлойм жаңылыштык болуп эсептелет. Ал эми Атамбаев боюнча, Атамбаев менен албетте мамилем жакшы. Атамбаев менен мурда көп кыйынчылыкты көрүп, көп бири-бирибизге саясатчы катарында, оппонент катарында көп сындаган болсок, акыркы 2-3 жылда Атамбаев менен тагдыр бириктирип койду. Атамбаевдин артынан эч кандай күнөөсүз бардыгыбыз түрмөгө чейин отуруп келдик. Мен ойлойм бул нерсе бизди көп сыноолордон өткөрдү. Кандайдыр бир саясий көз карашыбыз бөлөк болгону менен адамдык мамилебизди бир топ жакындатып, бир жакшы мамиле жаратты. Ал эми президенттикке кандидатурамды койгондо колдойбу дегенде мен айтат элем, жылуу сөзүн айтат албетте, мен ойлойм, ишенем.
сөз түрүндө колдоо кылышы дагы мүмкүн. Бирок кандайдыр бир каражат маселеси менен, кандайдыр бир толугу менен ушул мурдагы социал-демократтардын командасын мага өткөрүп берип колдойт деп мен айта албас элем. Кандайдыр бир деңгээлде албетте сөз түзүндө, моралдык түрдө, кандайдыр бир команданын бөлүгү катарында колдоо болушу мүмкүн. Эми азыр шайлана элекмин, азыр регистрациядагы боло элекпиз. Азыр могу кол чогултуу деген айбаганда чоң азап экен. Мен ойлойм, биз ушул кол чогултуу маселесин жок кылышыбыз керек. Бул өткөн кылымдан калган терс айбаганда жаман көрүнүш, артта калган бир болбогон ойлонуп чыгарылган тоскоолдуктар болуп эсептелет. Биз муну жок кылабыз жана жок кылышыбыз керек. Ал эми келечекте кандидат болуп калсам, анда сөзүмдү, программамды кийин айтам. Негизинен мен ойлойм, акыркы 20 жылдын ичинде мен эмнени айтып жүрсөм, негизинен программа ошондой эле болот. Бул биздин каныбызды ичип бүткөн сот реформасы. Мамлекетте адилеттүүлүктү коомго жеткире албаган, адилеттүүлүктү туутута албаган укук коргоо органдары. Алсыз экономикалык кризистен алып чыга албаган жергиликтүү бийлик, борбордук бийлик, өкмөт. Мына ушулардын бардыгынын реформасы биз үчүн айбаганда актуалдуу. Менин негизги келечектеги ушу ойлорум, идеялардын бардыгы ушунун тегерегинде болот. Мен ойлойм, биз сот реформасын, укук коргоо органдарынын реформасын, өзгөчө улуттук коопсуздук кызматынын, прокуратуранын, ички иштер министрлигинин, соттун, шаар мэрлерин, губернаторлорду эл ила турган кылып, кичинекей, профессионалдуу, ачык өкмөт жарата турган кылсак, анда мен ойлойм, биздин мамлекетибиздин келечеги жакшы болот. Эгерде ушул нерселерди жасай албасак, анда биз курултайды киргизебизби, ак үйдүн тосмосун алып таштайбызбы, анда маанилүү өзгөрүү болбойт. Булар деле кандайдыр бир деңгээлде зарыл болушу мүмкүн, бирок мамлекет үчүн фундаменталдуу нерселер бар. Мен айтып аткан нерселер, булар ушул ар бир өлкө үчүн, өнүгүүсү үчүн, адилеттүү, жакшы мамлекет болуш үчүн фундаменталдуу өзгөрүүлөр болуп ушулар эсептелет. Жана мен айтып кетпедим, бул ою, аң сезими бул айбагандай чексиз да, жеңил, учат ар жака. Тим эле 1 мүнөттүн ичинде ар бир жак учуп барып келет. Албетте, кандайдыр бир көңүл чөккөн, кыйналган учурлар дагы болот, андай болбой койбойт. Бирок күнөөсү жок адам, адилеттүүлүк үчүн күрөшкөн адам, өзүнүн принциптерине бекем турган саясатчы оңой менен сынбайт. Анткени мен билишим, мен эч кандай күнөөм жок. Жон гана чыркыратып алып барып, басагалып алып барып, Сооронбай менен Асылбек, Опунбаевтар биригип туруп, башкаларга үлгү болсун, эч ким оппозиция болбосун, Атамбаев менен эч ким сүйлөшпөсүн деген максатта башкаларга сигнал кылып, башкаларга үлгү кылып мени камашты. Бирок мен аны так билишим, жана экинчи тарабын айткым келет. Биринчиси көңүлүң чөгөт, экинчи жагынан эгерде өзүңдүн максатың болсо, үмүттөрүң болсо, ишенген кандайдыр бир багыттарың боло турган болсо, анда сындырыш кыйын. Мына ошол өзүмдүн адилеттүүлүгүмө, актыгыма, келечекте Сооронбай менен анын инилери, бир туугандары, кландары мамлекетти башкара албасына мен толук менен көзүм жетчи. Алардын жакынкы айларда, жакынкы жылдарда саясатта бели сынаарын мен жакшы билчим. Бул анализ менен, прогноз менен ушул эсептеп бардыгын. Менин болжолум менен деле ошол мен камагандан бир жарым жылдын ичинде саясатта белдери сынат деп да ишенимде отургам. Төңкөрүштүн бардыгы Кыргызстанда максаттарына жете элек. 2005 жылдан кийин мен активдүү катышуучулары, активдүү уюштуруучулардын бири болгом. 2010 жылдагы кандайдыр бир деңгээлде колдоо көргөзүп жүргөн оппозициялык саясатчылардын бири мен болчумун. Чет мамлекетте ошол жардам берип оппозиция колдогон адам катарында. Азыр дагы максатына жете элек. Тилекке каршы биринчи, экинчиси максатына жеткен жок. Азыркынын эми айткан эртерээк, бирок жалпысынан айта берсек болот, мамлекетте эгерде системалуу, структуралык, радикалдуу прогресс тарапка, адамдардын, элдердин туура талабына, өнүгүүсүнө
жол ача турган өзгөрүүлөр болбой турган болсо, анда бир дагы революция өзүнүн максатына жетпейт дагы, аягында төңкөрүш аталып калып, төңкөрүш уюштургандардын бардыгынын тагдыры кыйын болот, оор болот. Көпчүлүгү өлкөсүнөн качат, көпчүлүгү камалат. Ошондуктан биз бийликке келип аткан адамдар, мурдагылардын тажрыйбасын эске алып, азыркы бийликте отурган адамдар кандайдыр бир чектен чыкпай, адамдык, гумандык, мыйзамдык чектерден чыкпай, абайлап элдин бир эле күч менен сиңирип аткан талаптарын эске албастан, лидер катарында, мамлекетти башкарып аткан адамдар катарында элге жол көргөзгөнгө аракет кылыш керек. Көпчүлүк саясатчылар азыр көп убакта туура эмес көз караштагы адамдарды, алар кээ бир убакта көпчүлүк болуп калышы мүмкүн, ээрчип кетүү учурлары болуп атат, ээрчип кеткен учурлар болуп атат. Ал эми лидер деген көпчүлүктүн артынан ээрчибейт. Мамлекеттин башына келген лидер көпчүлүккө жол көргөзөт. Мынакей бул жол туура, биз ушул жол менен кетебиз деп, арттарына тарапташтарын коюп, анан жол көргөзөт. Ал эми тарапташтарынын артынан ээрчип, алардын айтканын кыла турган болсо, ал лидер боло албай калат. Ошондуктан азыр келип аткан лидерлер дагы, президенттикке бараткандар дагы, бийликте отургандар дагы бардыгыбыз чыныгы лидер болгонго аракет кылышыбыз керек. Жол көргөзгөнгө, жакшы жака багыт алганга, заманбап мамлекет курганга аракет кылышыбыз керек. Азыр өзгөрүү жасай турган убакыт. Азыр биз башка багытка келе турган убакыт келди. Азыр биз реформа жасай турган, өзгөрүүлөрдү алып келе турган убакыт келгенин бардыгыбыз билишибиз керек. Азыркы бийликке келген адамдардын коомдук колдоосу күчтүү. Биз муну моюнга алышыбыз керек. Мен эми атаандаш болуп, кандидаттыгымды коюп президентке баратсам дагы реалдуу түрдө мен аны байкайм, билип турам. Бирок ал жигиттер, ал азыркы бийликке келген адамдар, мен теңтуштарым, ошон үчүн жигиттер деп атам, абайлашы керек. Бүгүнкү колдоо бат жоголуп, бат тарап кетиши мүмкүн. Эгерде биз алар туура жол менен кетпей турган болсо, адилеттүүлүктү, мыйзамдуулукту, адамдык сапаттарды, айкөлдүк менен толеранттуулукту чоголуп кетпей турган болсо, анда алар келечекте мурдагы эле революциянын лидерлери катарында, башында турган адамдар катарында келечекте кыйын абалга дуушар болуп калуу мүмкүнчүлүктөрү бар. Бул биринчиси. Экинчиси, азыркы күндөгү экономика, мисалы 2005 жылы, 2010 жылы экономикалык көрсөткүчтөрүбүз аябай жакшы болчу. Бюджетте кыйынчылык жок болчу. Экономика кандайдыр бир деңгээлде өсүп аткан. Азыркы абалда талкаланган экономика менен, кетип аткан, качып аткан инвестиция менен, жартысы жок бюджет менен, тааныбаган эл аралык мамиле менен бардыгын биз алабыз, бардыгын биз көзөмөлдөйбүз, баарын биз чечебиз, баарын коркутабыз, баарын камайбыз деп айтыш, мен ойлойт элем, жаңылыштык көз караш. Ошондуктан мен өзүмдүн ошол теңтуштарым, өзүмдүн коллегаларым, депутаттар, мурдагы теңтуш адамдар катарында аларга деле айтып атам, колуман келишинче жолукканда сүйлөшүп калганыбызда айтар элем, мыйзамдуулукту, адилеттүүлүктү, реформаларды, мамлекеттин өнүгүү багытын туура кармашыбыз керек. Бул аябай маанилүү. Мен айтам, бүгүнкү күндө конституцияны өзгөртүү актуалдуу, маанилүү. Себеби кемчиликтерин саясатта жүргөн адамдар бардыгыбыз билебиз. Биринчи кемчилиги күчтүү президенттик бийлик, экинчиси ошол бийликке, президентке улуттук коопсуздук кызматын, прокуратураны, күч структураларынын бардыгын баш ийдирип берип койгонубузда. Мына ушул кемчилиги. Бирок андан дагы маанилүү актуалдуу маселелер бар. Ал экономикалык өнүгүү. Ал жумушсуздук. Ал азыркы күндөгү пандемия, коронавирустун абалы жана бюджеттин абалы. Конституцияга караганда бул маселелер бир топ маанилүү. Ар бир адамга тиешелүү маселе. Биз конституцияны өзгөртөрдөн мурда биринчи ушул багытты көбүрөөк караганга, көңүл бөлгөнгө аракет кылышыбыз керек.
андан кейін ғана конституцияға келсек болады. Конституцияны шашпай тұрып өзгертсек, талқыласақ, талашсақ, бір-бірімізді ынандырсақ, андан кейін ғана өзгеруге барсақ, тура болады. Азыр андан көрі экономикаға, жұмыссыздыққа, айлық ақыға, бюджеттің мәселесін шешкенге әрекет қылышымыз керек. Тилекке қаршы біздің көпчүлүк еліміздің ушу президенттик бийликти бир күчтүү колду, анан бир баатыр келип эле ошол баарын бир чечип кетсе деп ойлойт да. Бул жаңылыш көз караш. Дүйнө өзгөрүүдө. Баатыр келип чечет, күчтүү президенттик болуш керек деген өлкөлөрдүн бардыгынын абалы оор болуп, бардыгы андан баш тартып азыр парламенттик демократияга өтүп келишат. Бул процесс Хантингтон изилдеп чыккан, Сэмюэл Хантингтон ушул демократиянын толкундарын, өнүгүүсүн бардыгын изилдеп келатат. 70-жылдардан бери азыр бүт бардык дүйнөдөгү өнүгөбүз деген өлкөлөр президенттик башкаруудан баш тартып атышат. Анткени бул жаңылыш, туура эмес башкаруу болуп эсептелет. Кээ бир мамлекеттерде бар, бирок алар менен биз салыштырбашыбыз керек. Көпчүлүк түшүнбөгөн саясатчылар айта беришет. Анан Америкада деле президенттик башкарууга деген ошол үлгү кылган Америкада. Америка бизге үлгү боло албайт. Себеби Америкада президенттик башкарууга каршы тура турган Конгресс деген уюм бар. Ал парламент. Конгресс Трампка окшогон президент келе турган болсо, кыргызча айтканда, эки бутун бир кончуна салып коет. Андан башка Американын прокурорлору бул Трамптын жанын койбойт, текшерип атып. Американын соттору ар бир чыгарган Трамптын чечимин мыйзамсыз болсо жокко чыгарып таштайт. Американын губернаторлары ар кими сөз-өзүнчө президент, алар Трампка баш ийбейт. Мына ушундай мамлекетте президенттик система реалдуу түрдө президент эмес, ал премьер-министрдин гана ролун ойноп калат. А бизде президент болуп келе турган адам, президенттик бийлик баарынын мойнуна минип алып, жөнө турбайт, жаңгакчага отурат. Ошондуктан биз президенттик бийликке алып келебиз дегенден абайлашыбыз керек. Кетишибиз керек. Биздин келечегибиз бул парламенттик башкарууда. Премьер-министрди парламент шайласа, премьер-министр бир караганда өйдө чыккандай болот, бирок анын үстүнө парламент чыгат. Анткени парламент президентти көзөмөлдөп турат. Парламент премьер-министрди шайлайт, президентте туура эмес айтып алдым. Премьер-министрди шайлайт, премьер-министрди көзөмөлдөп турат дагы, бир караганда премьер өйдө көрүнгөн менен реалдуу турмушта премьер-министр ылдый түшүп калат. Парламент жогору болот дагы, парламент премьердин ишине кийлигише албайт, бирок көзөмөлдөп турат. Мына ушундай система бизде бийлик бутактарынын балансын жаратат. Ачык айкындуулукту жаратат, атаандаштыкты жаратат дагы, бийлик бутактары сот, парламент, аткаруучу бийлик бири-бирин аңдып калат корккондон. Анан ага 4-чү бийлик кошулат, массалык маалымат каражаттар. Бири-бирин аңдып турган жерде, бул жерде атаандаштык пайда болот, ачык айкындык пайда болот. Ал эми атаандаштык менен ачык айкындык пайда болгон жерде, анда өнүгүү пайда болот. Ошондуктан биз парламенттик демократияга багыт алышыбыз керек. Азыр көп мен угуп калып атам, да бул дагы жаңылышты көз караш. Ушу коррупцияны бир президент күчтүү болуп келсе, ошол жоопкерчилик алса, анан кийин ошол бардыгын тазалайт эле деген бир көз караш бар. Экинчиси, айтып атышат, ушул курултай келсе, курултай президентти, парламентти, өкмөттү көзөмөлдөсө, анан ошолор тазалайт эле деп. Бул дагы жаңылыш көз караш. Коррупция өлкө ачык болгондо азаят. Ачык деген бул эмне? Өлкөдө эркиндиктердин бардыгына гарантия берилиши керек. Сөз эркиндиги. Эгерде журналисттер күчтүү болсо, журналисттер коркпостон президенттин кылганын, премьер-министрдин кылганын, депутаттардын кылганын аңдып жазып тура турган болсо, бул коррупцияны кескин түрдө азаят. Экинчиси, парламентке күчтүү оппозиция пайда болсо, жок дегенде, мисалы парламентибизде 100 киши же 120 боло турган болсо, анын бир 30-40 оппозиция болсо, оппозиция бийликти аңдып турат. Бул коррупцияны азайтат. Эгерде мамлекетте биз адамдардын тынч чогулушуна шарт түзө турган болсок, баса калып провокация жасап калп эле, ар кандай жанагы граждандык кийим кийгизген атайын кызматтын балдарын киргизе коюп, провокация кылып, митингтерди мынакей мыйзам бузуп атат деп камабастан эркине кое турган болсок,
тынч митинг болгон жерде сөзсүз түрдө коррупция азаят. Мына ушулардын баардыгы бири-бирине таасир берет дагы, коррупция азаят. Ал эми баардыгын президентке берип коюп, президент баарын тазалайт, баарын көзөмөлдөйт деген бул аябагандай жаңылыш көз караш болуп эсептелет. Мен ойлойм, биз бир эле мамлекетти бардык нерсесин көчүрүп ала албайбыз. Бирок ар бир мамлекеттин бир жакшы нерселерин алсак болот. Мисалы, эгерде биз светтик дегенден баш тарта турган болсок, анда бир гана религияга үстөмдүк бере турган болсок, анда биз дүйнөлүк коомчулук менен сүйлөшө албай калабыз. Бүт дүйнө бизге каршы туруп калат. Экинчиси, биз жакыр өлкө катарында бюджетибиздин азыркы күндө 50% жок. Ал эми мурдагы жылдарда бир 20-30% биз чет элден алчык жардам катарында. Анда биз алардан жардам ала албай калабыз. Өзүбүздүн ички потенциалыбыз бүгүнкү күндө өкмөтүбүздүн алсыздыгынан, президенттин алсыздыгынан, институттун, парламенттин алсыздыгынан бизде акча табуу мүмкүнчүлүгүбүз төмөн. Бюджетибиздин кыйынчылыгы жылдан жылга көбөйүп баратат. Ошондуктан биз бүгүнкү күндө өзүбүз менен өзүбүз жабылып алабыз, өзүбүз каалаганды кыла беребиз деген ойдон баш тартып, биз дүйнөдөгү жакшы мамлекеттер менен чогуу жашайбыз. Биз жер шаары бир гана кичинекей Кыргызстан өзүнчө бөлүнүп алып жашайт деген эмес, жер шаары бардыгыбыздын үйүбүз. Ошол эле Европа мамлекеттери, Азиянын өнүккөн мамлекеттери, Орусия менен бардыгы менен бирдей жашайбыз. Ошолор менен жакшы, өнөктөштүк, достук, коңшулук мамиле түзөбүз дагы, ошолор менен ынтымактуу дүйнөлүк цивилизацияны өнүктүргөнгө аракет кылабыз деп жашаганыбыз ошол светтик дегенди билгизет. Эгерде жок, биз бир эле баарын жапыштайбыз, өзүбүз чечебиз десек, анда эми бүгүнкү күндө бир кайсы бир мамлекетте үлгү келтириш кыйын болуп калды. Анткени бизден артта калган мамлекеттер азайып баратат да. Эмне деп айтсак, Зимбабве деле бизге караганда бир топ аз жакшы экономикасы. Аны да үлгү келтире албайбыз да, абалыбыз начарлай берет. Ошондуктан биз абайлашыбыз керек бул жагынан. Биз дүйнөнүн уландысы бололу, дүйнө менен чогуу жылалы, дүйнөнүн бир бөлүгү бололу. Ошол аркылуу гана өнүгүүгө келе алабыз. Конституция жөнүндө талашып атабыз, башкаруу модели жөнүндө талашып атабыз, референдум жөнүндө талашып атабыз. Биз саясатчылар, бийлик бүгүнкү күндө биринчи кезекте жумушсуздук маселесин чечели. Медицинабыздын талкаланган абалын оңдойлу. Билим берүү тармагыбыздын сапатсыз деңгээлин көтөрөлү. Дүйнө бүгүнкү күндө башка деңгээлге кетүүдө. Биз башка мамлекеттер менен, башка улуттар менен эгерде билимдүү болбосок, ден соолугубуз чың болбосо, атаандаша албайбыз. Атаандашуу деген бул дүйнөдө бүгүнкү күндө аябагандай көп ресурстар бар. Ошол ресурстарды биз билимдүү, ден соолугубуз чың болгондо гана алар менен талаша алабыз. Ошондуктан биз азыр бардык саясий маселелерди жылдырып, жумушсуздук, медицина, билим тармагын жана коопсуздук гана маселе менен алектенели. Конституцияны бир жыл, 2 жылга коюп коелу. Дагы азыр эң маанилүү маселелер ушуларга көңүл бөлөлү.